Кудайдын чакырыгы 4 май. Теңир өзүнүн сөзүндө күнөө кетирбегиле деп эскертет. Күнөө Кудай менен болгон байланышты үзөт. Тобо кылып, күнөөлөрдү моюнга алуу гана ал байланышты калыбына келтире алат. Кудай күнөөлөрдү кечирет. Ал гана эмес, Кудай аларды кайра эстебейт. Ошондон кийин алардын күнөөлөрү менен мыйзамсыздыктарын эстебейм деп жазылган. Бирок адам күнөөнүн канчалык жийиркеничтүү экенин мойнуна алышы керек. Бул окуя 11-кылымда болгон. Франция королу Людовик IV коногуна өзүнүн деңиз флотун көрсөтүп жүргөн болот. Кемелеринин бирине киришкенде, ал жакта отурган жерлерине чынжыр менен бекитилген калакчыларды көрүшөт. Алар кулдар жана туткундалган кылмышкерлер эле. Людовик коногуна өзүнүн кең пейилдигин көрсөткүсү келип, булардын арасынан бирөөсүн тандасаңыз, ошону ушул жерден эркиндикке чыгарабыз дейт. Коногу калакчылардан сурай баштайт. Эмне себептен бул жерде болуп калдың? Ар бири өзүн актап, мен негизи күнөөлүү эмесмин, тиги же бул күнөөлүү болчу деп актанышат. Бир гана жигиттин унчукпай отурганын көрүп, конок сен эмне унчукпайсың десе, жигит жашоомдо далай жаман иштерди кылдым. Бул жерде мен татыктуу эле жаза алып жатам деген экен. Ошондо конок, ой бул каракчыны мындай адилет адамдардын арасында эмнеге отургузуп койгонсуңар? Тезинен кууп жибергиле бул жерден. Адилет адамдардын баарын бузат дептир. Күнөөсүн мойнуна алган жаш жигит эркиндикке ээ болуп, өзүн актагысы келгендер кулчулукта калышкан экен. Бир туугандар, күнөөсүн жашырган адам ийгиликке жетпейт. Өз кылмыштарын мойнуна алып, аларды таштаган адамга ырайым кылынат.